Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн апталык аскердик жаңылыктары. Сиздер менен мен Элиза Арапаева, саламатсыздарбы? Bir жылдык анык кызматты өтөп бүттүм. Бизге аябай сүйүнүчтүү күн болуп жатат азыр. Ош шаарындагы аскер бөлүктөрдө 1 жылдык анык мөөнөттүк кызматын өтөгөн жоокерлер үйлөрүнө жөнөтүлдү. Кызмат өтөө учурунда үлгүлүү жоокерлерге жогорку командачылык тарабынан ардак баракчалар, алардын ата-энелерине да ыраазычылык баракчалар жана эфрейтор аскердик наамдары берилди. 1 жылдык кызматты аябай жакшы өтөдүңөр, жогорку деңгээлде өтөдүңөр. Мен 026 аскер бөлүгүндө 1 жылдык анык кызматымды өтөп бүттүм. Бүгүн биз үчүн абдан кубанычтуу күн. Өзүбүздүн куралчан досторубуз менен бүгүн биз 1 жылдык анык кызматыбызды бүтүп, үйүбүзгө жөнөп жатабыз. Мага аскер кызматы жакканына байланыштуу. Мен келишимдин негизинде бул жакта кызматымды улантып калдым. Куралчан досторума ийгиликтерди каалайм. Мекенибизде кандай кырдаал болсо да кызмат кылууга даярбыз. Өзүнүн кызматын өтөп бүткөн жоокерлер өз мекендерине кайтарылды. Бул кайтаруу иш-чаралары мамлекеттик көзөмөлдө өткөрүлүп туруп, ар бир жоокер мамлекеттен бөлүнгөн автоунаалар менен ар чакырылган Жалал Абад, Ош, Баткен чакыруу пункттарына чейин жеткизилип, андан ары аскер комиссариаттын өкүлдөрү менен үйлөрүнө жетишти. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүндө анык мөөнөттөгү кызматын өтөп жаткан жогорку билимдүү жоокерлердин запастагы офицерлерди даярдоо боюнча окуу жыйыны аяктады. Окуу жыйынын бүтүрүү иш-чарасы 2020 жылдын 12 майында Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн күжүрмөн даярдоо борборунда өттү. 2019 жылдын жаз айларында чакыртылган 60тан ашык анык мөөнөттөгү аскер кызматчылары күжүрмөн даярдыктын негизинде предметтери боюнча окуудан өтүштү. Окуу жыйында жоокерлер тоо атуу взводунун командиринин милдеттерин интенсивдүү окушуп, алган билимдерин практикада бекемдешти. Окуу жыйынынын соңунда алар комплекстик сынактарды тапшырышты. Аларга сынактын жыйынтыгы менен запастагы лейтенант аскер наамы тапшырылды. Алдыда алар бул наамды мамлекеттик кызматтарда, анын ичинде күч органдарындагы атаандаштыкта өз пайдасына колдоно алышат. Военкомат боюнча түзүлүп Кыргыз Республикасынын президенти, куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы Сооронбай Жээнбековдун 2020 жылдын 12 майындагы жарлыгына ылайык запаска бошотуу, аскердик жана альтернативдик кызматка жазгы чакыруу иштери кайрадан жүргүзүлдү. Өзгөчө кырдаал режими жоюлгандан кийин 2020 жылдын 13 майынан 15 майга чейин Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарындагы топтоо пунктунда жаш жоокерлерди кабыл алуу иш-чаралары жүргүзүлдү. Андан соң аскердик кызмат өтөө үчүн жаш жоокерлер аскер бөлүктөрүнө жеткирилди. Аскер бөлүктөргө келген жаш жоокерлер медициналык маскалар жана антисептиктер менен толук түрдө камсыз болушту. Кабыл алынган ар бир аскер кызматчы коронавирус инфекциясына каршы текшерүүдөн өтүп, учурда аскер бөлүктөрдө санитардык гигиеналык талаптарды так сактоо менен эпидемияга каршы күчөтүлгөн режимдин шартында иштеп жатышат. Азыркы учурунда Ош шаарында жайгашкан 36-86 аскер бөлүгүнө жаш жоокерлер келишти. Биздин аскер бөлүккө келип, өз кызматын баштап жатышат. Бардык санитардык гигиеналык чаралар сакталып жатат. Коронавирустун жайылуусуна каршылык көргөнгө бардык шарттар түзүлгөн. Сабак учурунда дагы өтүп жатканда бул жоокерлер взводторго бөлүнүп туруп, ар бир взвод өзүнүн классында сабак өтүп жатат. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
келгенибизге 5 күн болду. 5 күндөн бери бул жакта көптөгөн нерселерди үйрөнүп атабыз. Азыркы учурда физикалык дене чыңдоо менен алектенип жатабыз. Бул жакта өзүңүздөр көрүп жаткандай балдар физиярдка менен алек. Жакын күндөрдө дагы көптөгөн нерселерди үйрөнүүгө шыктантабыз. Мен форма кийгенде негедир өзүмө чоң жоопкерчиликти алдым. Себеп дегенде мага ата мекен тапшырма тапшырды, мекенди коргоо. Ошондуктан мен өзүмдү гражданскийде жүргөндөн башкача сезип азыр. Азыр военный форма менен бул жакта баары тартип менен, бардыгы тыкандык, бардыгы өз орду менен, бардыгы командирлердин буйругу менен. Эч кандай ашыкча кыймыл аракет болбойт. Андыктан бул жак мага аябай абдан жакты. Негизи бул аскер кызматына келүү менин негизги тилегимдин бири болчу. Азыр буйруса тилектерим орундалып жатат. Биздин келгенибизге 3 күн болду. 1 ай ичинде Кудай кааласа биз присягага даярданып жатабыз. 1 айдын ичинде марш тепкенди үйрөнүп, ант берүү аземине даярданып жатабыз азыркы учурда. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаңы призыв келип, аларга аскердик антка чейинки жаш жоокерлер жыйыны болуп жатат ушул жерде. Бул жерде жаңы келгенден баштап эле ошо жаш жоокерлерге бардыгын үйрөтүп баштайбыз. Өздүк личный гигиенаны сактоону, саптык даярдыкты, жана ошо 1 айлык сабактар болот аскердик антка чейинки. Ошолордун арасында эң башкысы саптык даярдык жана өздүк жоокерлердин адаптациясы болот да. Биринчи өздөрүн көндүрүп, анан 1 айдан кийин Кудай буйруса аскердик анттар болуп, ошо менен кайра жаңы окуу жылына кирип башташат. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн адаптация программасынын негизинде аскер бөлүккө келген жаш жоокерлер 1 айлык саптык даярдык жана дене чыңдоо даярдыктардан өтүп аскердик ант беришет. 1, 2, 3, 1, 2, 3.